Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн жакшылык деген тема жөнүндө сөз кылмакчымын. Жараткан Аллаху субханаху ва таала Кур'аны Каримде минтип буйруйт. Жакшылык менен жамандык бирдей эмес. Жамандыкты жакшылык аркылуу жой, жамандыкты жакшылык аркылуу жой. Ошентсең, сени менен ортосунда душмандык болгон адам бир күнү өтө жакын достой болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам куттуу хадисинде минтип айткан: инсандар жакшылык кылышса, биз дагы жакшылык кылабыз. Жамандык кылышса, биз дагы жамандык кылабыз деп айткан катардагы кишилер сыяктуу болбогула. Тескерисинче, жакшылыкка жакшылык менен жооп берүүнү, жамандык кылышса, аларга зулумдук кылбоону адат абалына келтиргиле. Урматтуу мусулман бир тууган, ислам маданиятында жакшылык кылуу мусулманчылыктын негизги принциби. Деги эле ата-бабаларыбыз жакшылыкка жакшылык ар кишинин ишидир, жамандыкка жакшылык эр кишинин ишидир деп айткан. Жакшылык бардык жамандыктарды түп тамырынан жоюу, жок кылып болуп эсептелет. Алла Таала адам баласын дүйнө жүзүндө тек гана жакшылыкты жайсын, жакшылыкта жарышсын деп жараткан. Демек, адам баласы бул дүйнөдө жакшы, туура, пайдалуу жана кооз иштерди жасап, жамандыктарды, зыяндуу, пайдасыз нерселерди жок кылуу үчүн жаратылган. Ал эми жамандык кылып, жакшылыктан насибин ала албагандар адамдык сапаты төмөн кишилер болуп эсептелет. Жакшылык адамды адам кылат. Чындыгында Аллах Таала адилеттүүлүктү, жакшылыкты жана тууган урукка кайрымдуу болууну буйруп, уятсыздыктан, каапырлыктан жана чектен ашуудан тыят. Аллаху субханаху ва таала силерге ушинтип насаат берет. Акыйкатта түшүнөрсүңөр. Нахл сүрөсү 90-аят.